бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам, амансыздарбы ардактуу радио каармандар жана Салам медианын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен биз кайрадан эле ачык микрофон көрсөтүүбүздө кезектеги берүүбүздү баштайбыз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө жергиликтүү кеңештерге өткөн айым депутаттар жана алардын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул багытта биз маек куруу үчүн куттуу студиябызга дагы бир конокторубузду чакырганбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору менен сиздерди тааныштырып өтсөм, Карабак айылдык кеңешинин төрайымы, бир эле жолу эмес, бир канча жолу ушул жергиликтүү кеңештерде депутат болуп келген биздин чыгаан эжекелерибиздин бирөөсү Шадыманова Жамиля Жолдошбаевна. Ошондой эле Дара айылдык кеңешинин төрайымы, буга чейин бир катар тармактарда өзүнүн активдүүлүгү, ишмердүүлүгү менен коомду алга сүрүүдө чоң салым кошуп келген эжекелерибиздин бирөөсү Сайкалова Рахат Саитбуркановна биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө конок болмокчу. Эгерде суроолоруңуздар болсо бизге жиберсеңиздер болот. Биз мына ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору сиздерди кош келипсиздер дегим келип турат. Биринчи кезекте эле ушул сиздерди жергиликтүү кеңештерге депутат болуп барышыңыздар менен, ошол учурда депутат жөнөкөй эле депутат эмес, ошол жерде жетекчи төрайым болуп жоопкерчиликтүү бир жумушту аркалап жатышыңыздар менен куттуктап өтөмүн. Анан бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү кеңештерге сиздердин айыл аймактардан канча айым депутат болуп барды, бүгүн кандай иштерди жасап жатасыздар, мына ушул тууралуу сиздерден билгибиз келип жатат. Жамиля Жолдошбаевна, өзүңүз баштап берсеңиз. Жакшы болот. Бизде мына азыркы күндө Карабак айыл өкмөтүдө ушул айымдарга берилген 30% квотадан эң жакшы жетишкендиктер болду деп эсептейм. Себеби мурда буга эч маани берилген эмес. Аялдарды башкача көз карашта кабыл алчу. Депутаттыкка ушундай сунушталган күндө дагы баягы ачык немеге чыкканда биз сүрүлүп сыртка чыгып калган учурлар болгон да. Азыр эми ушул сазыпта буга чейинки чакырылыштарда мен өзүм практикадан көрдүм көзүм менен. Азыр ушул чакырылыштагы келген депутаттар 30%-тин аябай жардамы жакшы болду деп эсептейм. Себеби көпчүлүк аялдар ушундай бир маселени көтөрүп чыгып, ушуну айткысы келип, ушундай бир убакыттарда өзүнүн атмосфера таппайт да. Ушу айтканга, ушундай бир көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыкканга эң жакшы жардам болду биринчиден. Экинчиден ушул канчалаган грамотный аялдар үйдө мындай ушу коомго салымымды кошсом деген эч бир көптөгөн жылдарда мындай бир ушул бир кол жетпеген мейкиндиктей абалда болуп келген да. Азыр бул бийлик тарабынан ушул неме колго алынып 30% эң жакшы жардам болду. Аялдардын саны айылдык кеңеште 30% эмес, ондон дагы ашык немени орунду ээлеп калды. Азыр эми ушул келди, бирок аялдарга бир аз жардам керек деп ойлойм. Себеби буга чейин аялдар даяр эмес болгон да. Эркектер любой жерде өздөрүнүн мындай коомдук немеге активдүү катышып, бүт жалаң эркектер болуп, алар практикадан өткөн. Аялдар эми аралашып иштеп, кичине бир көрүп жүргөн эле аялдар мындай бир ынтылып неме болбосо, көпчүлүгү карапайым эле үйдөгү отурган аялдар болуп эсептелет. Бирок ошолордун дагы идеялары бар, өздөрүнүн ойлору бар. Ошол элдин көйгөйүн, маселелерди чечкенге өздөрүнүн идеялары, аракеттери бар. Өзүнүн артынан элди жетелеп кетеле турган мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошолорго кичине эле бир булактын көзүн ачып мындай бир мүмкүнчүлүк берсе, бул аялдар көпчүлүк немеге караганда мына социалдык маселелерге өтө чечкенге жардамы көп тиет экен да. Муну биз практикадан көрүп атабыз. Социалдык маселелер, мисалы үчүн эркектер
эртеден кечке жумушта болуп, кечинде үйгө кирсе тамак даярдоо, кийимдери жыйналуу, исалам десе атмосфера түзүлгөн. Аялдар дагы эле коомдо ошондой эле эртеден кечке жумушта жүрүп, кечинде келгенде үйдө кадимкидей ошону жоопкерчиликти мойнубузга алат экенбиз. Анан ошол Бүгүнкү күндө ошол сиздердин Кара Бак айылдык кеңешинде 31 депутат болсо, 30 депутатпы? 31 депутаттын 13-ü айымдар, мен адашпасам. 13 айымдар. Абдан жакшы экен. Мына ушундай эле суроо менен Рахат Саитбуркановна сизге кайрылгым келип атат да. Бүгүнкү күндө сиздердин айылдык кеңеште канча айым депутат бар? Алар кантип депутат болуп келип калды? Рахмат. Биздин Дара айыл өкмөтүндө 21 депутатыбыз бар. Анын ичинен 8-ин аялдар түзөт. Ошол 30% квота мыйзам киргенден кийин аялдарга көп жакшы жардам болду. Аялдар чын жери эч кандай мындай көңүлгө алынбаган, эч ким байкай албаган, өзгөчө эркектерибиз чоң нерсени байкаса, биздин аялдар ушу турмуштагы майда барат, тарбия, үй бүлөлүк зордук зомбулук, аялдардын теңдиги, гендердик маселелерди көбүрөөк байкашат экен. Анан азыр эле баягы айылдагы болуп аткан ашыкча ысырапкерчиликке жол бербеш керек. Каада салттарды бир жөнгө салышыбыз керек. Анан ушул мына үй бүлөдөгү мындай үй бүлөлөргө мындай жардам беришибиз керек. Аялдарыбызга бир кичинекей мындай бир өкмөткө мындай салымын кошо тургандай бир кичинекей бир ишканаларды куруп жардам берип, канткенде ушуларды аялдарды көтөрүп чыгабыз деген ойлорду, идеяларды өз алдынча иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин аялдарыбыз ушул мугалимдери бар, детсаддын заведующийлери бар, ошондой эле жөнөкөй катмардан да келип калышкан. Бирок аялдар тезирээк тил табышып, өзүнчө группаларды түзүп, айылдагы көйгөйлөрдү айтып, чечкенге аракет кылып атабыз да. Анан ошол айымдардын бүгүнкү күндө айтсаңыздар, ошол жергиликтүү деңгээлде ар кайсы чөйрөдө жүргөн, мына эжеке айтып аткандай, үйдө отургандары деле бар, мугалим болуп жүргөндөрү бар, бала бакчаларда иштегендери бар, атайын медиктер болушу мүмкүн. Ошол бүгүнкү күндө ар кайсы тармактан келген айымдардын саясатка келүүсү, саясатка даярдыгы кандай? Ошол буга чейин жөн эле коомдо аял катары же бир тармактын адиси катары эле иш алып барган болсо, бүгүнкү күндө саясий лидер катары алар кандай бир чечимдерди кабыл алуу процесстерге кантип катышып жатат? Алардын потенциалы эмнеге жетип атат? Дагы кандай багыттарда биз ушул депутат айымдарыбызды өнүктүрсөк болот? Мына ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Мына азыр сен айтып өткөн маселе боюнча, мисалы үчүн аялдар көпчүлүк эле учурда баягы чечим кабыл алуу процесстериге катышпай калып калат да. Себеби идеяны аялдар чыгарат. Ушундай бир планировка кылып түзүп, мындай кылып алып чыгат, эң актуалдуу маселе кылып. Анан чечилип, мындай чечим кабыл алып атканда аялдар четте калып калган убакыттар көп эле кездешет да. Бизде өзүбүздүн айылда, мисалы үчүн мектепте мугалим болуп эмгектенип жүрүп эле айылдын ушул жашоо социалдык абалыга көңүл буруп, ошол мектеп өзүнчө бир неме болуп калып, ол мектептеги иши биякта калып эле, өзү айылга салымын кошуп, марафондорду активный катышып, уюштуруп, ушундай бир жаңы конуштарда өзүнүн, мисалы үчүн жаштар, жаңы конуштарда көпчүлүгү жаштар болгондугуна байланыштуу ошо өздөрүнүн группалаштары, аяштары болуп эле группаларды түзүп, анан инициатива көтөрүп, ушундай бир алгылыктуу иштерди кылып, мектеп мындай бир башка эле бир чөйрөдөй болуп, анан ушинтип жүрүп, анан эмне үчүн сен ушунчалык иштерди аткарып жүрүп, биз сени колдоп беребиз, кой мына эркектер кылганды сен кыла албай белең дегендей өзү оюна келген эмес да, мындай депутат боломун депчи. Анан эл көтөрүп эле ушундай эме болуп калгандыгы үчүн бүгүнкү күндө эң жакшы мындай элдин арасында атмосферасы бар, любой жерде сүйлөй алат. Бүгүнкү күндө ошол кээ бирлерге караганда
үйдүн проблемасы эмес, үйүнүн проблемасы ол үчүн маселе эмес да. Мектептин проблемасы ол үчүн маселе эмес. Себеби үйдөн артык, мектептен артык коомго уже өзүнүн салымын кошуп атат да. Ушундай күчтүү аялдар бар, лидер аялдар. Бүгүнкү күндө азыр мына ушу чакырылышта ушул элдин колдоосу менен жакшы добушту алып айылдык кеңешке депутат болуп келди. Бул максат эле депутат болуп келгенде жумуш аткарыш, элдин көйгөйүн чечиш эмес. Бул түп тамырынан бери ошол жерде жашап, түпкүлүктүү өнүп өсүп, ошол жерден келаткан маселелерди көтөрүп, ол үчүн жеңил да. Себеби сырттан келген адам муну эч качан түшүнбөйт. Ушул социалдык маселелерди чечип, ар бир чөйрөлөрдө мына окууларга, семинарларга катышып, азыр өзү айтат да. Мен дейт мурда башкача көз карашта болгонмун дейт. Азыр дейт чөйрөгө аралашып дейт, мисалы үчүн семинар дегенди мен вообще эле билген эмесмин дейт. Семинар десе дейт, эмнеге барат экен, бекер эле убактысын коротуп деп ойлойт элем дейт. Азыр сөзсүз барыш керек экен дейт. Ар бир барган сайын, ар бир булактын көзү ачылат дейт мен үчүн дейт. Ошон үчүн семинар десе, мына келатат деп ойлойбу деген ой болчу эле дейт. Азыр жок дейт, тытынып барам дейт. Себеби биз университетте 5 жыл окуган нерсени 3 күндө берип коет экен дейт да. Ушундай жашоого көз карашым башка болуп дейт. Ошо умтулуп мен ушуну эме кылам деп. Жаштардын арасында мисалы үчүн башкача көз карашта да. Мыналар депутат болуптур десе, булар депутат жыл деле ошолор боло берет дегенден алысмын дейт. Мен дейт уже көзүм менен көрдүм дейт. Мен быйыл мындан кийин дейт мына досумду чакырып келем дейт. Себеби дейт бул дейт бир эле эркектердин иши эмес, аялдар кылса дагы эле болот экен. Биз мисалы үчүн кол күчү менен кылганга немебиз болбосо дагы дейт. Каерге обращать этиш керек, кимдер менен мамиле кылыш керек, маселени кантип көтөрүш керек, ошолорду баардыгын изучать этип, бүгүнкү күндө мындай болуп барсаң дейт, өзүмчө бир мындай толкунданып кетем, элдин арасында барганда дейт, кары дебей, жаш дебей, бир мындай бир башкача көз карашта дейт, мен сүйлөп атканымды карап турат деп суктанып атат да. Мен ушундай деңгээлге жетип калдым. Мен мисалы үчүн депутаттар келип сүйлөсө четте карап турчу элем, ошолордун местосуга мен барып калганым үчүн сыймыктанам. Абдан жакшы экен. Сиздин Жамиля эже туура айтат. Менде дагы ушундай сезимдер пайда болду. Мен өзүм мектептен мугалим болуп иштейм. Мугалим болуш дегенде мындай бир эле чөйрө мындай рамкага, жашообуз, турмушубуз бир рамкага түшүп калат экен да. Балага билим бериш керек. Анан үйгө барасың, үйгө да ээрчип барат. Жазуу иштерин текшересиң, план түзөсүң, кайра мектепке барасың. Анан чөйрөң ушундай баланы сүйүп билим берип атканың менен мындай бир көз карашың, ой жүгүртүң таптакыр башка болуп калат экен да. Анан качан ушу депутаттык немени алып, депутат болгондон бери менде мектеп чын эле бир кичинекейирээк, азыраак неме чөйрөдөй. Мен бир чоң чөйрөнү мынтип багындырып алгандай. Мен ошолор үчүн бир нерсени жасашым керек. Кылышым керек. Бир жерден сел кетип атат, же бир жерден мындай болуптур, же сууга суу жетпей калыптыр дегендей бир чоң тармак сага жүк болуп калды да. Ушул нерсенин баарын жасашым керек, кантип ушуну жардам беришим керек, муну айтыш керек экен, аткарыш керек экен дегендей бир чоң жүк пайда болду. Анан бул көрсө айымдар деле бул баары сезип туюп турат, жасаса болот экен да. Ал үчүн ынтымак болуш керек экен. Ана бири-бириңди кубаттап, колдоп турушуң керек. Мисалы, мен өзүм шайланган айылдан мындай 6 мандаттуу айылдан чыктым эми. Ошол жерде аябай мындай ынтымактуу иштеп атабыз. Өзүбүздүн группаларыбыз бар, ушундай кылайлы дегенде баары колдоп турат да. Анан айылдык кеңештин деңгээлинде алганда деле азырынча ушундай ынтымактуу иштеп атабыз. Идеялар көп. Абдан жакшы экен. Ошол буга чейин мына коомдо жана маегибиздин башында Жамиля эжеке да белгилеп өттү да, биздин коомдо ушул депутат болгон же бир жумуштарга аралашып, саясатка аралашып жүргөн айымдарга таптакыр башка көз караш менен карап, тиги жүрөт дегендей бир терс көз караштар орун алып келген да, менталитетибизге жараша. 15 жыл мурдагы биринчи жолу келгендегин мен азыр элестетип
мындай эстейм да. Себеби азыр көз караш башка, балдар, жаштардын түшүнүгү дагы башка. 10 жыл 15 жыл мурда биз биринчи жолу депутат болуп келгенде күйөөлөр уруксат берсе болуп турмайлы коюп көрчү деп уруксат берсе, мынаяка келсек дагы бирөөлөр пут тосуулар болгон да. Болчу айыл өкмөт тарабынан, коомдук немелер тарабынан, койчу эми силер ушул үйүңөрдө жөн отурбайсыңарбы деген сөздөр адресибизге айтылган күндөр болгон. Мына ушундай учурдан сиздер басып өтүп, анан бүгүнкү күндө жөн эле баягы депутаттар мына 31 депутат болсо, анан 13 эле айым болбосо калганы баары мырзалар. Же болбосо ошо айымдардын ичинде дагы биздин коомдо аялдарга болгон тилектештиги деген нерсе анча өнүккөн эмес. Керек болсо айымдар биз аялдарды бири-бирибизди колдобой, көп учурда ошол мырзаларга добуш берип шайлоолордо ушинтип келген учурлар көп болот эмеспи? Анын сыңарындай ушул сиздер экөөңүздөр тең ошол чоң бир топтон сурулуп чыгып, ошол жерде талапкер болуп, ошол жерде шаардык айылдык кеңештин төрайымы болуп дайындалышыңыздар кандай болду? Кыйынчылыктар болдубу? Эл кандай кабыл алды? Сөзсүз түрдө мырзалар тарабынан атаандаштыктар болбой койбосо керек. Ошол жөнүндө кыскача пикириңиздерди айтып берсеңиздер. Башка дагы биздин жаш кыз келиндер коркуп, ошол жетекчи жоопкерчиликти өзүнө алгандан коркуп тургандар болсо, аларга стимул болсун деп атайын сиздерди чакырып отурабыз. Ошол ар бир адам ушундай жетекчи боло алат экенин, ар бир айым керек болсо ушундай жооптуу кызматты аркалай алат экендигини айтып берсеңиздер. Жакшы болот. Мына биздин жакында эле бул өткөн айыл өкмөттөгү шайлоолор жакшы жыйынтыктарды берди деп ойлойм. Себеби мен дагы эле ушундай айылдык кеңештин төрайымы болуп калам деп ойлогон эмесмин. Бул нерсеге мисалы үчүн айымдарды колдоп, аялдар саясатта колдоп, ошо квота берип, ушундай бир неме болуп аткан нерсе түрткү берди деп ойлойм да. Себеби биздин айыл өкмөттө дагы 2 жолу төрагалык немеге орунга ат салышты. Аялдардан коюп көрөлү деген сунуш болбоду да. Жалаң эркектер эле биз мынаны койдук сунуш ошолордон түшүп атты. Анан 2 жолу ушундай бир эме менен результат чыкпай калды. Анан үчүнчүсүдө болду, эми биз эптей албай калдык, ушул аялдарга дагы берели деген ой келди да, эми вариант калбаганда. Анан аялдар колдойт болуп кетти бизде чындыгы. Болбосо мисалы үчүн бир аял бир эркек болгондо никогда аялдар чыгарбайт эле. Ушул нерсе өзүнүн жемишин берди деп ойлойм. Себеби коомдо дагы аялдар өздөрүнүн ордун көрсөтө алганга аракет кылыш керек экен. Себеби эч убакта билип турган нерсеңди өзүң тажрыйбаңды колдонуп, ачык айтып, ушундай бир идеяңды сунуштап, мындай бир элдин көзүгө көрүнүп, ушундай бир немеңди көрсөтө албасаң, көмүскөдө калып кете берет экенсиң. Кээ бир учурларда көрсөтүү ачык мындай кылып кыйкырып чыккан күндө эми эле эркектер көмүскөдө калтырып койгон учурлар көп кездешти да. Азыр эми ушул азыркы учурда ушул мен практикамда ушул жумушум деп эле иштеп жүрүп акыркы чакта ушул баардык нерсени карап көрүп, эмне үчүн ушуну биз бирөө жасап берет деп күтүп отурушубуз керек. Эмне үчүн ушундай бир идеяларды жаратып, ушундай бир өтө чоң ачылыштарды жараткан адамдардын тарыхын карап туруп, эмне үчүн ушуну биз жасасак болбойт, эмне үчүн деген нерсе кыйнап отуруп, азыркы чакта мен өзүм суу тармактарында көп жыл иштегендигиме байланыштуу ушул ар бир сессияларда бир маселе көтөрүп чыгам. Мисалы үчүн ушул таза суудун тарифин иштеп чыгуу деген идея мурда, ушуну иштеп чыгып, бекитип, ушундай бир жаңылык жаратсак экен, ушундай көмүскөдө калып мындай болуп атат деген нерсе кыйнай берчү. Ушуну жасап, биринчи жолу сессияга көтөрүп, сунуштап сессияга киргизип, анан ошол бекитип алганбызда, кадимкидей тургузуп койсо, защита кылып сүйлөп, эми өзүң жасап чыккан нерсе өзүңө жатка болот. Ушуну кадимкидей айтып, защита кылып карап турам, эмне деп айтат деп толкунданып, анан ушу сессияда бекитип беришти. Ой, сүйүнгөнүмдү айтпа. Анан ушинтип анан 2
2 жылдан кийин ошо сессияда маселем каралып ушундай бир жакшы ишти сен жасадың деп анан областтык деңгээлде бизге неме уюштурдук, семинар уюштуруп анан ошол биздин документациябызды показательный кылып анан ушул Лейлек, Кадамжай, Баткен райондорго өткөрүп бердик. Ошондон кийин анан карап туруп кээ бир маселелерди көтөрүп кирсек, эч ушу тармакты түшүнбөгөн депутаттар отурат да, айтсаң түшүнбөйт да. Анан ушуну жалдырап карап отурбай ушул жерге мен өзүм эле барсам мени ким урушат деп анан бир мындай бир неме пайда болду да. Мен дагы эле ошол жерге жетсем, ошол жерге барып олтурсам, ушул нерсени чечсем, эмне үчүн ошолор отурат, мен эмне үчүн кыла албайм деп олтуруп анан ошо биринчи жолу айылдык кеңешке кандидатурабызды коюп, биринчи жолу койгондо мен өтпөй калгам. Анан өтпөй калдым деп түбөм калбадым. Мен кийинки жылдары дагы коюп, насип экен өтүп, азыр ошол эң бир актуальный маселелерди сессияларга коюп үйрөндүм, онун чечимдерин башка жактарга сунуштап үйрөндүм. Азыр ошол кылып жүргөн ишимдин арасында азыр унары күн Сазыкта мен төрайым болуп калам деп ойлогон жокмун, бирок ушул баштаган ишимди араталаа кылбай ушунун жыйынтыгын чыгарам деп койдум да. Чыгарам, ушул сууга суу, ичүүчү таза суу тармагын системага киргизгенге аракет кылам деп 2 жылдан бери базаларын топтоп, ошо договорлорду жаңылап түзүп, ар бириге өзүнчө нумерация коюп, ушунун процедурасын жасап, даярдоо процессин бүттүм. Бүгүнкү күндө мына азыр ушу кошулуш алдыда турат. Ушу кошула турган болсо, ушу суу тармагы дагы көйгөйлөр чечилип калат. Автоматизация болот, телефондорго приложение катары скачать этилип, ошол прозрачность болот, төлөмдөр через банк болот. Ар бир ушул нерсени кылсам деген оюм канча жылдан бери ушу тармакта иштегеним үчүн кыйналат, кадимкидейчи. Ушуну азыр бүгүнкү күндө ушу ишке ашыруу алдыда турам. Бул эң бир максаттарымдын, өзүмдүн идеяларымдын ишке ашканы деп ойлойм. Себеби мен үйдө отурганда бул нерселер жаралап эле, бул нерселерди кылап элем. Эми мүмкүн бир чыгаан адам чыгып, ушуну кылам деп идея көтөрүп чыккан болсо кылышы мүмкүн. Бирок ушул коомго ушундай бир салымымды кошуп, ушундай элге бир жарактуу ишти бүтүргөнүм үчүн өзүмө дагы кээде аябай катуу мындай бир талаптарды коем. Себеби кылам деп канча аракет кылып ошонун жыйынтыгы чыкпаса кадимкидей капа болот экенсиң. Жашоо башка, менде дагы эле үй бүлөм, бала чакам, неберелерим бар. Ошолордон дагы убакыт арттырып, ушундай бир коомго бир салымымды кошсом деген оюм. Мына Кудай кааласа мына ушу Сазыкта ушуну жасайм деп өзүм платформама киргизип келгем. Бүгүнкү күндө мына азыр жакын аралыкта ушу кошулуу стадиясында турат. Ушуну кошсо, ушул райондо биринчилерден болуп биз кошуп атабыз. Если ушул ишке ашып кала турган болсо, райондук деңгээлде семинарларды уюштуруп, башка өлкөлөргө дагы жайылтуу максатым бар. Абдан жакшы экен. Рахат Саид Буркановна, айтсаңыз, сиз кантип ушул төрайымдык кызматка келип калдыңыз? Сизде дагы ушундай бир маселелер болдубу же бир добуштан шайлап бердиби? Мен ушу депутатка койгондо деле көпчүлүгү жолуккан эле коюп көрбөйсүзбү сиз деп ушундай колдоо берет элек, коюп иштеп бериңиз дегенден анан өзүм сынап коеюн деп койдум. Эң жогорку добуш менен шайландым депутат болуп. Анан депутат болуп кантип иш баштайм эми деп турганда эле анан төрайым да болуп бериңиз. Аялдардан биз сизди колдойбуз деп анан депутат, эркек депутаттар деле ушундай сунуш киргизгенден макул деп койдум, бирок ошо колдоп шайлап беришти. Анан өзүм жаңы чакырылышка жаңыдан депутат болуп шайланып келип эле төрайым болуп отуруп калуу мага аябай оор жана жоопкерчилик болуп калды да. Кантип иш баштайм эми, кантип сессия өткөргөндө эле биринчи эле шайлаганда менде толкундануу сезими пайда болду. Баягы мектепте оңой эле окуучулар бир нерсени даярдап же бир сахнага алып чыгуу оңой эле болсо, бирок өзүмдү алып чыгуу ыраса кыйын болду да, даярданып аттым. Анан биринчи сессияны өткөрүп өзүм төраганы шайлоо болду. Ушуну менен алып бардым. Анан экинчисинде
кадимкидей окуучу бир нерсеге даярдангандай өзүм түздөп туура сүйлөйүн, туура алып барайын. Анан үстүнө өкмөттүк шайлоо болуп калган, айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо. Ошентип атып алып барып аттым. Анан жүрүп мына силердин проектилер баягы аялдар коомдогу зор күч деген долбоор келип калды. Бул долбоорго катыштым, семинарга. Андан кийин бизди дагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча дагы долбоор келди. Тамтуңдап, мыйзамды жакшы билбей, эмнеден ишти ая албай турган мага окшогон депутат айымдарга бул аябай чоң мындай бир күч, чоң бир жакшы нерсе болду да, саамалык болду. Ушул чынын айтсам мыйзамды көбүрөөк окуш керек экен. Мыйзамдуу түрдө иштер жасаш керек экен. Көп нерсени окуп, үйрөнүп, эми бир аз тамтуң басып, өз алдымча бир жол тапкансып аракет кылдым. Менде аябай азыр түйшүк көп, изденип аткан жерим. Сайттарга кирип окуп атам, мыйзамдарды окуп атам. Мына ушинтип бир аз максаттарды коюп баштап алдык. Демек, сиздин мисалыңызда жөнөкөй эле айылдык мугалим өзүнүн ошол чоң саясатка жөн эле депутат болуп барбастан ошол учурда жетекчи болуп барса дагы, демек биздин кыздарыбыздын потенциалы, биздин кыздарыбыздын мүмкүнчүлүгү, колунан келе тургандыгын, ошол нерсени жасай ала тургандыгын эгер адам кааласа, керек болсо эл үчүн эмгек кылып бере ала тургандыгын далилдеп көрсөтүп жаткандыгы бизди дагы аябай кубантып жатат. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө сиздердин аймактарда биздин айым депутаттар кандай ишмердүүлүктү жүргүзүп жатат, дагы сиздердин аракеттериңиздер менен таанышып атабыз. Дагы сиздердин айланаңыздарда азыр мына Рахат эжеке аябай жакшы белгилеп өттүңүз, айымдар бат эле тил табышып, ар кайсы айылдан, ар кайсы аймактан ушинтип келсе деле, ар кайсы аймактын депутаты болуп келсе деле, ошол жерде баары тил табышып, айымдар өзүнчө бир күч болуп, топ болуп, анан ынтымакта бири бири менен баягы мамиле кылып иштеп атабыз дегениңиз аябай жакты да. Ушундай бир айымдардын аракеттери менен алгылыктуу иштердин башталгандыгын уккубуз келип атат да. Бүгүнкү күндө сиздерде ушундай мисалдар барбы? Жаштардын, ошол жаш депутат айымдардын же тажрыйбалуу депутат айымдардын ушундай бир аракеттери бүгүнкү күндө байкалып атабы? Эми аз эле убакыт болду, албетте төрайымды шайлап, төраганы шайлап, анан жетекчилерди шайлап, жаңы кызмат орундарыны бекитип бүткөнгө чейин эле көп убакыт өтүп атат. Бирок ошентсе дагы алгачкы бир кадамдарды баштаган же бир ушул ишти жасайт элем деген ниеттерин билдирген айымдар бар болуп атабы? Албетте, мына азыр убакыт өткөн сайын эски жүздөрдү эл көргөндөн тажап калыптыр да. Жаштар келсин, бийликке жаштар келсин, ошо депутаттарга жаштар келсин, жаштар өздөрүнүн инициативасы менен ушундай бир жумуштарды жасап, ушундай бир элге мынандай бир кызмат кылуу деген жаңы дем күч менен деген неме менен көпчүлүк орунду ээлеген жаштар келди азырчы. Булардын талабы кадимкидей эле ушул эски бир мындай системадагы немеден тажагандыгы көрүнүп турат да. Анан жаштар келгенде биз мындай кылат элек, жаштар келгенде мына маселени көтөрөт элек деп мурда дагы айтып келген, бирок жаштардын үнү угулбай эле калып калган учурлар көп болгон да. Азыркы күндө ушул жаштар келди, жаштардын ою башка. Эми биз насаатчы катары гана мындай болуп атабыз, бирок жаштар өтө активдүү жаштар бири менен мындай бир бири баштаган идеяга экинчиси кошулуп мындай бир алдыга умтулуу немеси күчтүү болуп атат да. Себеби муну азыр мына айылда жаштардын өзүнүн группалары бар, жаштардын өзүнүн инициативный группалары, ушундай бүт коомдук немелерде жаштар любой иш башталса, ошолор сүрөп кетип атат. Мисалы үчүн Москвадан, Россияда иштеп жүргөн миграциядагы жаштар дагы эле айылда бир көйгөй чыкса карап турган жери жок да. Сразу кээ бир жакшылык ишти, жамандык иш болобу, эмне кандай бир айылдын көйгөйү болгон убакытта сразу байланышка чыгып, ошол жаштар комитети бар, ошолорго чыгып, жаш депутаттар бар, жаңы созывда шайланып келген. Ушундай биз алыста жүрсөк дагы мынандай маселелерди биз көтөргүбүз келет.
силер эч нерсени ойлобогула, силер ошол жерде ошол маселенин үстүндө турасыңар, биз бияктан финанс жагынан жардам берип турайлы, ушуну инициатива көтөрүп ушундай кылайлы деген демилгелерини мына азыркы созутта келген жаш депутаттар ишке ашырып атат да. Себеби көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча айыл өкмөттөн мизерный акча дагы бөлүнгөн жок. Ушуну бүт инициативный группалар өздөрү жыл боюнча бөлүнүп, ошо мынанчанчы жыл биз мынанча акча таштайлы, же марафон уюштуралы, же мынаны таштайлы деп карап отурган жок. Айылдын социалдык абалын жакшыртуу максатында ошо өздөрү инициатива көтөрүп, ошого дагы эле биз акчаны сага жөнөтөлү, ошонун иштин жүрүшүнү бизге жөнөтүп тур, отчетуну биз сенен сурайбыз дегендей мааниде акчаларын аябай салышты да. Себеби ошолор дагы эле алыста жүрсө, мен бир убакыт өткөндө ошо өзүмдүн айылыма барам, мен ошол жакта жүрсөм дагы эле салымымды кошоюн, кийин бир жүзүм жарык болуп жүрсүн деген мекенчилик сезимдери, ошолордо күч болду да. Азыр эми жаштар ошол өкмөттөн бөлүнсүн деп, өкмөттөр, конечно, азыр айыл өкмөттөрүнүн көпчүлүгү дотацияда, ошону карап отурбай ашар жолу менен даже айылда бир көйгөйлүү иш болсо, даже айыл башчыга кайрылып туруп өзү инициативасы менен ошо өздөрү жардамдашып, өздөрүнүн каражатыга бүтүрүп берген учурлар бар. Абдан жакшы экен. Дара айыл аймагында дагы ушул айымдардын өзүнүн бир демилгелери байкалып атабы? Биздеги көпчүлүгү ошо 8 депутат айымдын ичинен 7 тең жаңы келди да. Анан булар кечээ күнү мага жазып атат, келгиле чогулуп алып, ушул ырым-жырым, каада салтты кыскартайлы дагы, бир бардыгыбыз оюбуз, идеяларыбызды айтып жазып, өкмөт менен кошо жүрөлү дагы айылдарга жеткирип ушуну бир жолго салайлы деп атышат. Анан дагы бирөөлөрү жазып атат, ушу айылдардагы баягы мусорный бачоктордун жоктугу, ошону ар бир айылга кайсы жерлерге койсо болот, кантип койсо болот, изилдеп жазайлы дагы, биз аял киши эми тазалыкка көңүл бурайлы, көрктөндүрөлү, ушул боюнча бир долбоорлорду жазалы деп аракеттенип жүрүшөт. Абдан жакшы экен. Демек, биздин депутат айымдардын колунан бардык нерсе келет деп айтсак болот турат. Биздин көрсөтүүгө бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Андыктан сиздердин ар бириңиздерге эркин микрофон берейин. Өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү же кандайдыр бир кайрылууңуздар болсо кошуп айтып өтсөңүздөр. Не демекчибиз, мына аялдар коомдо зор күч деген бир өтө жакшы самалык болду. Бул ар бир эле үйдө отурабы, коомдо салымын кошуп жүрөбү, ар бир инсанга бул түрткү бере турган долбоор болду да. Себеби ушул аял, ар бир инсан өзүнү ушул коомго мен пайдам тийсин, ушул коомдо мен жашап турам, ушул коомдо мен жакшы энелер, мисалы үчүн жакшы балдарды тарбиялайлы, коомго кошойлу деген бир дем менен жашап келебиз да. Себеби адамзаттын учугуну улай турган биз аялдар, адам ресурстарын жарата турган биз аялдар. Бул эч бир сөз жетпеген мүмкүнчүлүк деп ойлойм да. Себеби ошол аял эне, аял бала тарбиялоочу, аял коомдо зор күч. Бул эң жакшы аял затына берилген өзгөчөлүк деп өзгөчөлүгү. Бул немеден келген, аялдарга берилген өзгөчөлүк, мүмкүнчүлүк. Ошону биз ушундай бир убакыт келгенде жакшы жактарыбызды көрсөтүп, коомго жакшы бир салымыбызды кошуп, жакшы балдарды тарбиялап, коомдун кээ бир баягы терс көрүнүштөрүн жойгонго салымыбызды кошуп, бир ушундай бир немеден чыгып, өнүккөн өлкөгө салымыбызды кошсок, биз ошон үчүн бактылуу болушубуз керек. Абдан жакшы экен. Рахат эжеке, сиздин албетте аялдар үйдүн куту деп келебиз. Бир эле ошо үйдүн куту болуп калбастан биз коомдо ар тараптуу салымыбызды кошо алат экенбиз көрсө, ошол
энелерге, аялдарга, кыздарга ушул аялдык аруу сезимди каалаймын. Ушул өздөрүнүн назиктигинен жазбасын. Бирок биз кандай гана чөйрөгө барбайлы, кандай гана максатты койбойлу ошого жете алабыз жана жасай алабыз. Эркектерден кем калышпайбыз деп ойлоймун. Себеби биз курман жандаткан, учугун улаган, бизден кыз сайкалдар, жаңыл мырзалар чыккан. Ошон үчүн кыргыз кыздары дайыма алдыда деп ишенем да. Жасаган нерсесине жете алышат. Абдан жакшы экен. Өз кезегинде мына ушундай сиздердин дагы түшүктүү ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мындан ары биз ишенебиз, ушул кыргыз айымдарынын кыйындыгыны дагы бир ирет далилдеп, сиздер өзүбүздүн аймагыбыздын өнүгүүсүнө өзгөчө чоң бир салымдарды кошуп, бир маанилүү чечимдердин кабыл алынышына сиздер таасир эте аласыздар деген ишеничтебиз. Ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Урматтуу радио каармандар жана Салам медианын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул жергиликтүү кеңештерге өткөн айым депутаттар жана алардын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Биздин көрсөтүүбүзгө Карабак айылдык кеңешинин төрайымы Шадыманова Жемиле Жолдошбаевна жана Дара айылдык кеңешинин төрайымы Сайкалова Рахат Саитбуркановналар келип катышып маек куруп берди. Албетте аял өнүксө, бул коом өнүгөт, аял өнүксө, айыл өнүгөт, өлкө өнүгөт демекчи. Биздин айымдарыбыз дайыма ар тараптуу өнүгүп, үй бүлөдө ошол 5 балабы, 10 балабы мээримини баарына бирдей бөлүп, бардык учурда үйдөгү бардык маселени чечкен сыяктуу эле биздин коомдо дагы, мамлекетте дагы телегейге тийгиз болуп, көптөгөн жакшы иштерге, жакшы бир жумуштардын аткарылышына негиз болуп бере алат деген ишеничтебиз. Бул чындык экендигини биздин айымдар өздөрүнүн ишмердүүлүгү менен далилдеп келди. Буга сиздер жогоруда күбө болдуңуздар. Ошону менен биздин бүгүнкү көрсөтүүгө бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламыңыз түз болсун.